Erkek kişini жоқшылық сындырбайт, арақ сындырбайт, аял сындырат. Аялдан сынған еркек арақтағы ичет, жоқшылыққа жолығып, бомыштағы болып кетет. Бомыш болғандар байқасаңыз, көбінше аял себеп. Аялды себебінен келген сыныш, бұл эч качан табылбай турган сыныш болуп эсептелет. Ошол учурда арагындагы ичет, пивосундагы ичет, виносундагы ичет, каалаганын кылып кетет, эркек киши өзүн башкара албай, кармай албай калат. Аял кишиге келген учурда эркек киши өзүн жоготуп коет. Өзүн берип коет көп учурда. Аялга эч кандай күчтүн кереги жок, эч кандай акылдын кереги жок. Келип кичине назиктик кылса, кичине кыймыл аракет кылса эле эркек киши көп нерсесин берип койгонун өзү да билбей калат. Айтарым, эркек кишилер руханиятыңар, иманыңарды күчтүү кылбасаңар, бир эле аял келип силерди сындырып коет. Ошондуктан да сүйүү эң биринчи Аллахка болуш керек. Ата-энеге эмес, аялың эмес, жакындарың эмес. Качан Аллахты эң күчтүү, бардыгынан артык сүйсөң, бул дүйнөнүн ичиндеги нерселер сени эч качан сындыра албайт. Сезимдерге алданып калбайсың деген. Муну унутпай эч качан. Да, азыр кээ бир кыска ойлуулар сөз бирдей кетет. Бирок ар ким өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша түшүнүшү мүмкүн бул айтып жаткан нерселеримди. Бирок акыйкат ушундай. Бул жакшы дагы эмес, жаман дагы эмес. Болгону ачуучундук.